Жылдан жылга туризм чөйрөсүндөгү ишмердүүлүк жана аймакты өнүктүрүү иштери жакшырууда. Туристтик ишмердиктин жана келген конокторду тейлеген мейманкана эс алуучу жайлардын салык төлөмдөрүнөн түшкөн каражат 6 айда 388 миллион сомду түздү. Туристтик чөйрөдөгү кошумча ички дүң наркы өсүп, ондогон инвестиция тартылып, туристтик кызмат көрсөтүүнүн экспорты жана импорты жакшырды. Кыргызстанды өзгөчө мына тоолорун, сууларын, жаратылышын презентациялап, бүгүнкү күндө ошол 10дон ашык компания алып барып, анын алкагында 5 макулдашуу келишимине ээ болдук. Ошонун баардыгына быйылкы жылы мына авиа каттамдарын да көрүп атасыздар, мына Бириккен Араб өлкөлөрүнөн дагы мына бүгүнкү күндө Fly Dubai авиа каттамы дагы күнүнө бир жолу түз багытта рейс ишмердүүлүктөрүн жүргүзөт. Быйыл өлкөнүн спортчулары үчүн жемиштүү жылдардан болду. Сербиянын Белград шаарында өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатында биринчи жолу Кыргызстандын тарыхында грек-рим күрөшү боюнча Акжол Махмудов жана Жоломан Шаршенбеков алтын медаль тагынып келсе, Амантур Исмаилов коло байгени жеңип алды. Ал эми эркин күрөш боюнча Арсалан Будажапов жана Эрназар Ахматалиев коло байгени багындырышты. Бир жыл ичинде атамекендик спортчулар жалпы 370 медаль жеңип алды. Анын 102 алтын, 108 күмүш жана 160 коло медаль. Эл аралык мелдештердин айрымдарына көз чаптыралы. Бразилияда өткөн жайкы Сурда Олимпиада оюндарында спортчулар 6 медаль утуп алды. Анын 2 күмүш, 4 коло. Россиянын Владивосток шаарында Азия балдары 7-чи эл аралык спорттук оюндарында 8 медаль алышты. Анын 1 алтын, 2 күмүш, 5 коло. Ал эми Түркиянын Изник шаарында 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына барган спортчулар өлкөгө 53 медаль менен кайтышты. Анын 16 алтын, 14 күмүш, 23 коло. Жалпы медалдык эсепте 2-чи орунду ээледи. Ошондой эле Түркиянын Коnya шаарында 5-чи ислам тилектештик оюндары өтүп, кыргыз спортчулары 31 медаль тагынды. Анын 8 алтын, 8 күмүш жана 15 коло. Жалпы эсеп боюнча 9-чу орунду ээледи. Жалпы министрликтин карамагындагы 456 мекеменин 19425 кызматкердин айлыгы 50%дан 100%га чейин жогорулады. Мындан тышкары жергиликтүү өзүн башкаруу органдарынын маданият мекемелеринде иштеген кызматкерлердин айлыгы көтөрүлдү. Бул токтомдордун негизинде 22 жылга бюджеттен кошумча 2 миллиард 100 миллион сом талап кылынды. Анын ичинен 1 миллиард 176 миллион республикалык бюджеттен каржылануучу маданий мекемелер үчүн 422 миллион 279 миң сом, маданият тармагында билим берүү мекемелери үчүн. Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамга ылайык андагы 127 маданий мекеме жыл башынан тартып министрликтин карамагына өтүп, республикалык бюджеттен каржыланууда. Ошондой эле Лейлек районундагы маданият үйүнүн имаратын оңдоп түзүүгө 2 миллион сом бөлүнгөн. Айжамал Болот кызы, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.